Амансыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, Кутманды окушуга кечиңиздер менен айтат экен, ырчылар сыныгыр болот. Ырдап келген жерине ырыс менен кут конот деп бүгүн мына ушул кечте сиздерге жагымдуу мунай тартылаган чай үстүнө сырлашуу программасы сиздердин назарыңыздарда. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен анжабайм алдан тайып турганда, музыкада мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка деп бүгүн мына ушул кечте сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө аракет кылабыз. Сиздер үчүн жагымдуу чыгармаларды, жагымдуу маек куруп берели деп отурабыз. Ал эми өзүңүздөр көргөндөр чай үстүнө сырлашуу программасына бүгүн биздин дагы бир таланттуу ырчы кызыбыз, Кыргыздын бир таланттуу ырчы кызы, студиябыздын кадырлуу коногу Назел келип отурат. Саламатсыңбы, Назел? Саламатчылык, чоң рахмат. Кош келиптирсиң. Чоң рахмат, аябагандай кубанычтамын. Чындап эле 7 канал мен үчүн аябагандай бир жакшы сезимдер пайда болот. 7 деген негизи саны укканда эле негизи көптөгөн аябагандай жакшы күндөр эсимде. Аябагандай бүгүн дагы келгениме кубанычтамын. Өзүңүздөрдүн маанайыңыздар кандай? Жакшы, биздин маанай баягы өзүң да ушул 7 каналда иштеп кеттиң. Сагынып калып турсуңбу ушул жакты? Аябагандай сагынып турмун. Ооба, балдар менен иштешчүбүз. Аябагандай коллективи дагы жакшы. Бир өз үйүмө келгендей эле жүрчүмүн да негизи. Өзүңдүн үйүңдөгүдөй эле отурасың азыр. Аябагандай ошо кайра эле ушу апамдын үйү, апам менен атамдын үйүнө келгендей эле болуп атам да, өз үйүмө келип эле ошо. Бүгүнкү атмосфера аябагандай сонун, көптөгөн жаңылыктар бар экен. Аябай кубанычтамын. Жакшы, эми мына ошол бүгүнкү чай үстүнө сырлашууда жакшы маек куралык. Себеп дегенде мына ошол биздин 7 каналда иштеп анан кетип атканда айттың элең, эми ушул чыгармачылыкка киришейин деп атам, чыгармачылыктын үстүндө жакшы иштейин деп атам, же болбосо жалкоо болуп баратам депчи. Кандай болуп атат чыгармачылык менен? Чоң рахмат, Бакубай, аябагандай жакшы суроо болду. Негизде баарыбыз чыгармачылык адам болгондон кийин ошо изденүүдө болот экенсиң да. Ошо ал үчүн дагы бир убакыт керек экен. Көптөгөн даярдык көрүш керек экен. Ошондуктан бир ошо 2 жылдан бери даярдык көрдүм. 2-3 жыл болду. Ошо ырларды жаздырдык, көптөгөн чыгармалардын үстүндө иштештик, стилдин үстүндө иштедик. Бул деген негизи сыртынан оңой болуп көрүнгөнү менен негизи оңой эмес го. Буга дагы бир убакыт керек, чоң эмгек керек дегендей. Ошо азыркы учурда чогуу иштешкен бүгүнкү мынагы образым, мына ырларымдын автору, композитор, аранжировщик, аябагандай атактуу, таланттуу адам Эркин Мерканов менен чогуу иштешебиз. Ошо менин продюсерим, ошо эмгегибизди Кудай буйруса мына тартуулап келатабыз. Бүгүн мына 7 каналга дагы тартуулайбыз. Буйруса. Жакшы жаңы чыгарма менен. Бүгүн ошо жаңы чыгарманын бет ачары 7 каналда болмокчу. Жакшы. Уйсаган апам аттуу чыгарма. Апалар жөнүндө, баягы бейшененин таман алдында дейт. Жалпы жонунан ушул чыгармачылык аттанып, чыгармачылыкка келгенден бери баягы өзүң айткандай чыгармачылыктын жашоосу, чыгармачылыкта жүргөн өтө оор да. Анан канча ыр жаздырдың, клиптерин канча тарттырдың, канча акча короттуң? Азыркы учурда эң башкысы ушул эң биринчи өзүңдүн ошо жарашыктуу, өзүңө жаккан, баары төп келишкен стиль табыш биринчиден ошол окшойт да. Азыркы учурда мен аябагандай өзүмдү бактылуу адаммын деп ойлоймун. Анткени мен азыр ушундай бир азыркы учурда аябагандай таланттуу адам менен иштешип, көптөгөн нерселерди дагы үйрөнүп аткан чагым. Жана студент биринчи жолу келет го, мындай окууга келгенде эле. Азыркы учурда ушундай бир сезимдер да. Буга чейин деле мен чыгармачылык иштеп келгем, бирок азыркы учурда дагы көп нерсени үйрөнүп атам да. Билгенден билелегиң көп бекен? Ооба, билбеген нерселерим аябагандай көп экен. Ошонун үстүндө иштешип, анан ошо 2 жылдын ичинде 3 чыгарманы жараттык. Көптөгөн азыркы учурда муд видео деп коет, ошолор азыр трендте болуп атат, мода. Биз дагы модадан калышпайбыз. Видеолорду тарттырдык, 2 видео. Мына Кудай буйруса ошо жаңырдын үстүндө дагы иштеп атабыз. Буйруса көптөгөн ырлар жаралды. Мен деген чыгарма менен баштаганбыз. Мен деген чыгарма ошо азыркы учурда мына ар бир адам өзү үчүн баалуу да.
өзүн жакшы көрүш керек, өзүн караш керек, өзүн сыйлаш керек. Анткени өзүн сыйлаган, өзүн жакшы көргөн адам Баягы айтып атпайбы, өз өзүн сыйлайт деп, ооба. Башка мындай адамга дагы мамилеси бир өзгөчө болот. Ошондуктан мен деген чыгарма менен кадам таштадык жаңы жылдын алдында. Ошо жаңы жылдын бет ачары болгон. Ал жакта деген ошо өзүмдүн жеке жашоомдун көп нерселер алынган да. Эми сөз текстинде айтып атам да, текст тууралуу айта кетсек, ошо көбү мындай өзүмдүн ошо жеке жашоомдон алынган болчу. Андан кийин Ак сүйүү деген чыгарма чыккан. Сөзү Динара Бейшеналиева. Ошо ак сүйүү дегеним атына жараша заты дейт. Баарыңыздарга ак сүйүү, таза сүйүү да. Таза сүйүү. Анткени сүйүү болгон жерде мындай кандай десем, жүрөк оорутпаш керек, кандай бир жакшы гана бир сезимдер болгонго аракет кылыш керек. Ошондуктан ак сүйүү деп чыккан да ошо чыгарма. Бүгүн болсо ошо 3-ырымдын бет ачары болот. Ошо 7-каналдан презентациясын кылабыз. Уй, саган апам деген чыгарма. Ооба. Негизи мына ошол баягы азыркы ырчылар баягы эски ырларды жаңылап кайра жаңы жан берип, жаңы аранжировка жасатып, жаңы үн берип дегендей кырдап атпайбы? Репертуарда ошол эски баягы огончулардын эски ырлары барбы? Жаңыртылган. Репертуардабы? Азыркы учурда жок. Биз өзүбүздүн кандай десем, өзүбүздүн стилибизди жаратып атабыз. Жана ошондой эле Эркин Мерканов, аябай атактуу огончу, композитор, ошо Эркин байкеге таандык ырлар. Эми мына ошол өзүң ушул чыгармачылыкка канча жашыңдан аралаштың, канча жашыңдан баштап ошол кызыгуу башталды? Азыр бала кезде эстесек, мен негизи эле кичинекей кезимден баштап эле ырчы болом деп турмун да. Үйдөгүлөр айтып беришет азыркы убакытта. Сен деген тиги бала бакчага барганда эле ошо жактан ырдап баштагансың. Ошондо ырдап эле, ошо эсимде да, ырдап баштап апам үйрөткөн Айчыкты карачы деген эң алгачкы чыгармам. Апам үйрөткөн. Ошону ырдап эле көптөгөн ал кезде бала кезде шоколад берсе жыргап каласың да. Сүйүнүп. Азыркы учурда азыр деле сүйүнүп калам мен шоколад берип койсо. Анткени бул деген жакшы бир маанайды берет, таттуу. Ошо сүйүнүп, ошо шоколад үчүн ырдап дагы ырларды үйрөнөм деп турмун да. Анан ырдап ошол жактан башталыптыр. Андан кийин мектепке барыптырмын. Мектепте ошо мени байкап музыкадан берген мугалимим апамдарга сунуш кылыптыр да, ошо кызыңызды музыкалык мектепке бергиле деп. Анан өзүм негизи Кара Балта шаарынан боломун. Ошо Кара Балта шаарынан музыкалык мектепке жөнөгөнбүз. Атам, апам үчөөбүз болуп. Ээрчишип алып. Ооба. Ээрчишип алып, ошол жактан аябаганда жакшы деңгээлде экзамен тапшыргам. Дароо эле өтүп кеттим. Ошол жактан баары башталган. Ал жакта фортепиано бөлүмүнө баргам. Андан кийин хордон мугалим угуп, андан кийин хордон кийин биздин шаарда болгон бардык конкурстарга катышкам. Вокал жагынан, ошо сынактардан биринчи орундарга, экинчи орундарга ээ болгом. Ошо уламдан ошол жактан башталган. Мен балалык кезден башталган. Андан соң музыкалык окуу жайды бүтүп, балдар музыкалык мектепти ошо Бишкек шаарына келгенбиз. Баягы эле атам, апам үчөөбүз. Менин кичинекей кезимден баштап эле ошо мага аябагандай колдоо көргөзөт. Анткени эми жаш кезде мындай кичинекей тойлор болуп калса эле ырдата берет го. Ошо мен ырдай берчүмүн, ошондо деле тиги Назел ырдайт деле. Ооба, Назел ырдайт деп эле. Анан анда мен чын атым Назгүл да, Назгүл ырдайт деп эле. Андан кийин ошо кезде эле мындай кулакка тиги кыстармай, андан кийин таттууларды бермей, ошо кезден эле баштагандан кийин кой, муну улаш керек деп, анан сынактарга катышып, андан кийин мен айттым, мен только ырдаймын дедим. Анткени деген көптөн сунуш болгон. Мен фортепиано бөлүмүнүн экзамен тапшырганда мен айтканда училищеге барбайсыңбы, анткени аябагында жакшы шыгың бар, результаттар жакшы деп. Жок, мен болгону ырдайм деп. Анан атам, апам үчөөбүз жөнөдүк. Консерваторияга барып тапшырдык. А кезде эстрада бөлүмүнө ошо Сарлыков Рафаил Тагайбекович деген аябагында атактуу азыркы учурда көптөгөн ырчыларды өстүргөн, билим берген ошо мугалимге
тапшырып ошол жактан бүтүп анан өзүм мугалиммин азыр. Өзүң мугалим болуп калдың. Ооба. Негизи ошол баягы окууну бүтүп билим алып анан азыркы убакта ошол кайра эле балдарга өзүң сабак берип атпайсың. Негизи балдар менен иштеш кыйын бекен? Мен ошо Же өзүңдүн баягы кесибиңди сүйсөң оңой эле кызыктуубу? ооба, тиги мен кыйын деген сөздү негизи жактырып бербейм да. Оңой эмес деп айтам. Анан өз кесибиңди жакшы көргөн жакшы да негизи. Анан балдар менен эмнеге иштешкеним жагат. Кээде тажап кеткенде эстейм да, бала деген эң таза. Жан дүйнөсү таза. Эмне ойлосо ошонун баарын айтып берет. Мындай эч кири жок. Ошол мени кармайт да, балдар менен иштешкен кандай сонун деп туруп ошо аябаганда кайра эле мына мисалы үчүн бүгүн эле мына экзамен бердик. Күндүз мен мугалим күнүмдүк жашоодо башкачамын, образым такыр эле башкача. Экзамен тапшырдык, баардык ошо ар бир окуучум берген сайын мен аябагандай дагы толкунданып, аябай ар бирине мындай дем күч берип, даярдык көрүп, ушундай бүгүн баардыгы жалаң 5ке тапшырышты. Дагы бир сонун бир сезимдер болду да мендечи. Менин балдарым ушунча билимдүү да. Ооба, маанайым дагы көтөрүлүп, дагы бир бүгүнкү ушу экзаменден кийин ушул номериңер аябай жакшы экен, ушинтип уламдан улам дагы бир концертке кошулуп калды да менин окуучуларым. Ошондуктан ар бир жумушта өзүнүн кыйынчылыктары бар. Анткени балдар менен иштеш бул оңой эмес, өзүң айткандай эле. Анткени сен аякта ата-эне менен да иштешиң керек. Туура. Акта ата-эне деген да бар. Ата-эне менен дагы бир кандайдыр бир тил табыш керек. Көз караштар дагы бир болуш керек. Баланын дагы бир убакыттары болот, мындай переходный возраст деп коет, укпаган кездери. Бирок Алла таалам дагы жардам берет окшойт. Мага жакшы бир окуучулар, жакшы ата-энелер менен туш келет да. Жакшы, эми жалпы биздин көрүүчүлөргө бир чыгармаңды тартуулайлык. Анан кайра маек уланталык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул Назелдин аткарышында жагымдуу чыгарманы сиздер үчүн суналык. Анан кийин бизден эч жакка алыстабаңыздар, кайра биз маегибизди улантабыз.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр айтат экен, шагылы болбой, тоо болбойт, шайыры болбой, эл болбойт деп. Мына ошол таланттардын арасында өзүнүн өнөрү менен, өзүнүн жагымдуу ырлары менен эл алдында таанылып жүргөн Назел бүгүн биздин студияда. Жакындан бери мына бир 2-3 айдан бери байкап калдык, мына стилди өзгөртүп, өзгөчө бир стиль менен чыгып атасың. Мунун себеби эмнеде? Бунун себеби бул деген бир чоң проект деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Бул дагы бир чоң эмгек, ошо төмөндөгүдөй айтып кеткендей эле, бардык нерсе оңой көрүнөт да. Бирок бул дагы бир чоң эмгек. Бул стилдин бар автору, идея деген азыркы учурда негизи эле мурдатан бери эң баалуу биздин чыгармачылык жашоодо бул идея. Ушунун баары продюсериме Эркин Меркановго таандык. Анткени ал көптөгөн убакытта карап, издеп, ошо кандай мага жарашат, бардыгын изилдеп атып, ушундай бир стилге келдик да. Бул чогуу дагы мага дагы аябагандай жагат ушул процесс. Анткени чыгармачылык адамында менин оюм боюнча мындай чек жок деп ойлойм да. Фантазиясына жараша Өзгөчөлөнүп туруш керек. Ооба, ар бир адам ошон эмгектенет да. Мисалы үчүн мага өзгөчө болгон жагат. Кичинекей кезимен баштап эле ошо байкасам. Бирок ойдогон баарын кылбайбыз. Өзгөчө болом деп элечи. Бардыгы план менен. План түзүлөт, баарын эксперимент кылабыз, жарашабы, жарашпайбы. Мына ошо чоң азыркы учурда биз азыр бир процесстебиз, бир иштөөнүн үстүндөбүз. Ошо план менен Кудай буйруса бара жатабыз. Негизи ошол баягы концерттерде, маданий иш-чараларда улуттук кийимдерди кийип, башыңа шөкөлө ырдаган күндөр болгонбу? Ушундай эле баягы молодежный деп коебуз, жаштардын өзгөчө стиль менен жүрөсүңбү такай эле? Улуттук кийимдерди кийип, мен түшүндүм. Мен ушу чыгармачылык жашоомдо андай кийимдерге дагы кайрылгам да, мындай ушу стилисттерге дагы улуттук кийимдер тиккен. Бирок ошондо дагы бир өзгөчөлүктөрдү киргизчүбүз. Мисалы үчүн аябагандай узун кылбай, кыскартып, өзгөрүүлөрдү киргизчүбүз да. Анан бирок кичинекей кезимен баштап эле мен ошо мынтип эстесем, көп кийген кийимдерим бир башкача экен да. Мисалы үчүн мага өзгөчөлүктү аябай киргизчү экен. Бир жерин кыркып, бир жерин кескилеп, бир жерин мисалы үчүн бут кийим кыркып отуруп акыры кыскартчумун деп. Ооба, ошентип эле башталчу да, негизи жагат экен да. Бирок мисалы үчүн биз Ильяс Андаш экөөбүз аябагандай атактуу, таланттуу жигит. Ал экөөбүз Белес деген чыгарманы аткарганбыз. Ошол жакта улуттук кийимдерди кийгенбиз. Ал жакта узун, ырга жараша, стилге жараша, иш-чарага жараша. Ошо азыр алдыда бизде деле планда бар. Ал процессте улуттук кийимдер бар. Болгону азыркы учурда көргөзө элекпиз. Алдыда Кудай буйруса. Буйруса көрөсүңөр. Бирок мындай өзгөрүүлөр бар да анын ичинде мындай. Кандай десем? Кыскартылганбы? Жок, кыскартылган. Өзүңүздөр көрөсүздөр, ал айтпай турайын. Буйруса. Ооба, Кудай буйруса. Ошол баягы ошол жаңылыкты дагы бизге алып кел. Биз ошо 7 каналдан кайра мына Назел узун кийип калыптыр деп чыгарганга аракет кылалы. Эми баягы жаз келгенде бардык ырчылар жыл жаңырганда бир пландарды коет эмеспи? Быйыл мынча клип тартып койсом, быйыл көлгө барып же башка бир чет мамлекетке барып эз алып келсем дегенчи. Пландарды койгонсуң сен дагы. Аткарып атасыңарбы эми ошо пландар эмне болуп атат? Кандай пландарды койдуңар быйылкыга? Пландар аябагандай көп, ошон үчүн пландар менен бөлүшпө деп коет го. Өзүң эле бил деппи? Анткени дегенде ал пландар кандай десем, көп киши билгенде мен ойлойм да мындай болбой да калышы мүмкүн деп мен ошого ишенем. Ошондуктан кыбыраган адам кырашат дейт го. Кыбырап келатабыз. Бирок алдыда пландар бар. Эс алуу болсо, эс алуу сөзсүз түрдө болуш керек. Анткени биз деген баарыбыз тирүү адамбыз. Жок дегенде үйгө барып эс алып укташ керек деген. Бутту кенен сунуп. Ооба, бутту кенен сунуп сиз айткандай. Бирок эң жаккан эс алуу бул мен үчүн ысык көл. Анткени мен
чет өлкөгө көп эле чыккам. Ысык көлгө эч нерсе жетпейт. Кереметтүү ошо Алык Осмоновдагы Бекеринен дагы жазбаптыр да сонун ырларды. Мен аябаганда жакшы көрөм ысык көлдү. Абасы таза, суусу таза, адамдар дагы карапайым кыргыз адамдар. Карасаң бул жакты, оң жакты, сол жакты. Ошондуктан ысык көлдү эле жакшы көрөм мен. Жакшы. Баягы азыркы убакта мына ошол Эркин Мейирканов менен продюсер катары иштешип атам десиң. Бул убакка чейин продюсер менен иштештиңби же алгачкы продюсерби? Менин алгачкы продюсерим Эркин Мейирканов. Негизи мен аябагында кыялданчумун. Мына ошо эфир менен пайдаланып мен дагы айтып кетсем болот. Мен буга чейин өзүм иштечүмүн жана ушундай эле менин колдогон, бирок көптөгөн досторум бар болчу. Азыр деле бар. Айназ эле деги таланттуусуң, ошо кафеде кечкисин ырдачумун, ушакта ырдап жүрө бербейт, ырдабайсыңбы? Сонун ырларың бар экен деги. Чыкпайсыңбы деп. Чыкпайсың деп элем. Мисалы үчүн көптөгөн колдоосун көргөзгөн адамдар аябагандай көп. Алар атактуу. Азыркы учурда дагы чоң продюсерлер, чоң акындар, аябагандай мындай колдоо көрсөткөн адамдар көп болчу да. А мен кыбырап эле ошо мага жардамдашкан ошо көбүнчө менин курбу кызым Жанар Камбаралиева. Чогуу иштешчүбүз. Мындай ошо кезде ойлогон ой максаттарыбыз, ой жүгүртүүлөрүбүз мындай бир болчу да. Иштешкенбиз, анан кийин сам себе хозяин деп эле жүрчүмүн. Анан бирок кыялданып эле ошо Эркин байкенин обондорун өзүм деле кафеде кечкисин ырдачу экенмин да. Бирок билчү экенмин да ошо. Бирок аябай жакчу да. Ошол ырларды ырдай берчүмүн. Анан кийин билип атпайм, автору, аранжировканын автору, обончу Эркин байке экенинчи. А киши менен мен деген 2017-жылы атайын барып, ошо официалдуу түрдө таанышканмын. Эркин байке мага аранжировкаларыңар аябай жагат деп, ошо өзүм обонум бар болчу. Кайнене деген. Ошо алгачкы чыгармамды жазып берген. Ошондон улам Эркин байкенин ушундай ырлары ишин жасаганда майын чыгарып, аябагандай мыкты деңгээлде жасаганын жактырып, жакшы көрүп, ошондон улам иштешип келатабыз да. Андан соң ошо официалдуу түрдө мына 3 жыл болду иштешкенибизге. Ага чейин бирок аранжировкалар жаздырып, ырларды жаздырчумун да. Азыр эми кичине баягы иш жеңилдеп калдыбы? Продюсер менен иштешкенден кийин. Биринчиден аябагында жеңилдеди. Мен биринчиден аябагында башында толкунданып мындай көнүүгө дагы аябагандай мындай болгон жок. Анткени Эркин байке мындай күнүмдүк жашоодо аябагандай жөнөкөй. Аябагандай орусча айтканда добрый, жакшы. Мындай профессионал мындай иштешкенде аябагандай строгий, өзүнүн бир позициялары бар, өзүнүн бир ой пикирлери бар, сунуштары бар, бүт баарын ар бир детальды мисалы үчүн баскан турганыңан бери мына бүгүнкү эфирге келгендин алдында аябагандай көп жолу сүйлөшүп, ошо маекти дагы кандай берүүнү дагы мындай көп сунуштарын берген да, устат катары. Мындай мындай эмес, жаман көрүп эмес, устат катары да, мындай кылсаң жакшы болот деп көптөгөн ушундай жаңылыктарды киргизди. Ошондуктан мен үчүн мындай ошо айтып атпаймынбы, студент келип окуу жайга келгендей эле болду. Анан бирок бара-бара көнүп, азыр жеңил, оңой да иштешкен. Жеңилдеп калды. Жеңилдеп, ооба, мындай экөөбүздүн ойлорубуз дагы мындай көп кезде бир болот да. Максаттарыбыз мындай. Жакшы, мынакей убакытты унутканбыз экен. Биздин убактыбыз бат эле соңуна келип жетти. Ушул кечте атайын мынакей жумушуңду таштап, үйүңдү таштап дегендей бизге келгениңе ыраазычылык билдирели. Эми эркин микрофон берели, андан кийин эфирибизди жыйынтыктайлы. Чоң рахмат. Баарыңыздарга ошо кыргыз элиме кааларым токчулук жана баарыбызга ынтымак. Токчулук болсо, нан болсо дагы ыр болот. 7 канал аябагандай жакшы канал, мен жакшы көрөм бул каналды. 7 деген сан мага аябагандай жагат. Жана ушундай эле куттуу студияга чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык, өркүндөй бергиле, өсө бергиле, ишиңерге ийгилик, баарыңыздарга чоң рахмат, таазим. Жана ушундай эле куттуу студияда ар дайым келип эле жакшы жаңы чыгармаларыбызды кыргыз элине тартуулай беребиз. Буйруза келип тур, ар дайым эми
өзүң билесиң кай жерде экенин адресибизди. Ошондон келип жаңы чыгармалар менен, жаңы жаңылыктар менен келип тур. Ар дайым сенин үчүн эшик ачык. Ал эми урматтуу коноктор, бүгүн биздин чай үстүндө сырлашуу программасынын кадырлуу коногу Назел болду. Өзүңүздөр көргөндөй чыгармачылыктагы ийгиликтери жана ушундай жагымдуу ырларын сиздерге тартуулады. Сиздер менен коштошобуз. Ар кечте мына ушундай жакшы инсандар менен, жакшы адамдар менен маектешип, сиздерде жылуу чай ичип, биздин эфирде калтырбай көрүп туруңуздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.